Эртең завтракка үйдөгү бар азыктар менен панкейки жасайбыз. Ал үчүн бизге 1 жумуртка, 60 грамм сахар жакшылап чалып аралаштырып алабыз. Андан соң суюк май 50 грамм жана 200 грамм сүт керектелет. Бардыгын бир массада аралаштырып алып, андан кийин un 140 грамм жана 1 чай кашык разрыхлитель керек. Сковородканы жакшылап кызытып ысытып алабыз. Андан кийин тестабызды куюп, эки бетин бышырып алабыз. Астыңкы бөлүгү бышканын билиш үчүн ушундай тестонун үстүндө шаричелер пайда болот. Ошол кезде астыңкы бөлүгү бышкан болот. Ошол кезде аркы бетине оодарып койсоңуздар болот. Сковородкага эч кандай май куйбайсыздар. Кызып турган эле сухой сковородкага бышырып аласыздар. Андан кийин кооздоо үчүн үйдөгү болгон фрукты болобу, же болбосо бал, шоколад болобу, ошолор менен кооздоп, жакындарыңыздарды кубантып, эртең мененки завтракка берсеңиздер болот.